бир мезгилде айтылгандай бул жерде ачык айкын талкуу болуп атат. Расмий Пекин дагы мындай көзөмөл алып атат да. Биз эгемендүү мамлекет катары 92-жылы 5 январда Бишкек Кытай Эл Республикасы менен Кыргызстан ортосунда эки тараптуу келишимдер кол коюлган. Шанхай кызматташтык уюмунда мүчөбүз. Кыргызстан менен Кытай ортосунда 2002-жылдын июнунда достук, кошуналык жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Мындайча айтканда, бүгүнкү айтылып аткан мыйзамсыз миграция деп атабыз, мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандар деп атабыз. Мына ушул тармак боюнча дагы Кытай тараптын дагы позициясын элчилик аркылуу, тышкы иштер министри аркылуу биз маалымат алышыбыз керек. Алар дагы керек өзүнүн жарандарын мыйзамдуу кирип чыгышына көзөмөлдү күчөтүш керек. Массалык маалымат каражаттары боюнча көп айтылып кетти. Маалымат булак боюнча чындыгында өкмөт ар дайым утулуп келесиздер. Ар дайым ошол эле коомдук телеканал дегенибиз, башка мамлекеттик массалык маалымат каражаттары качан пожар болуп баштаган, анан баягы чакаларын көтөрүп чыгат. Мындайча айтканда, маалымат булагы бүгүн убагында серепчиден көп нерсе жок эле. Азыр ошол социалдык тармактардан ар кандай ушак айың, бурмаланган маалыматтар мына ошол ээлеп алды. Тилекке каршы коомчулук ушакка көп ишенип, бурмаланган, такталбаган маалыматтарга көп ишенип, ошонун жетеленмеси менен кетип атат. Мына ошону мындай саясатын жүргүзүп, стабилдүү мамлекет курабыз десек, маалыматты булагынан алып, мындай бир бул дагы коопсуздук, бүтүндүк үчүн чоң иш-чара. Мына ушулга бүгүн айтылган сын пикирлердин баары эске алат деген ойдомун. Бүгүн Кытай, эртең Индия башталат. Миңдеген, 10 миң, 100 миң деген студенттер жүрөт. Бактырбек туура айтты, алар кайсыл мыйзамдын же кайсыл бир справканын, кайсыл норманын негизинде жүрөт. Андай карап коюш керек. Рахмат.